Abu Leys radıyallahu anhu aytat: Allah'tın 7. asmanda perişteleri var. Allah Taala alardı jaratkandan beri kıyamatqa çeyin sajdada boluşat. Allah'tan korkup titreşet. Kıyamat günü kelgende başların sajdadan kötörüşüp mınday deşet: Allah'ım, seni bütün kemçiliklerden arulayбыз, sağa tatıktуу ibadat kıla albadık. Ушул аятта бул окуя мындайча баяндалат: алар өздөрүнөн үстөн болгон эгелеринен коркушат жана буйрулган нерселерин эч кынтыксыз аткарышат. Көз ачып жумганчалыкта Аллага баш көтөрүшпөйт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Аллахтан корккондуктан денелери үшүп, түктөрү үрпөйгөндө кудум кургап калган дарактын жалбырактары төгүлгөн сыяктуу күнөөлөрү төгүлөт. Бир окуяда баяндалат: бир адам бир аялды жактырып калат. Аял бир муктаждыгы үчүн сапарга чыгат. Киши да ал аялдын кербенине кошулат. Чөлдө кербендегилер эс алып уктап калышканда, аял менен жалгыз калганда ага каалоосун айтат. Аял ага айтат: барып адамдарды карап кел, баары укташыптырбы? Аялдын айтканына сүйүнүп, каалоомду аткарат деп ойлойт. Ордунан туруп адамдарга көз жүгүртүп, баары уктаганын көрөт да аялга келип: "Ооба, баары укташыптыр" дейт. Ошондо аял: "Аллах жөнүндө эмне дейсиң? Кызык, ал дагы уктап жатабы?" деп сураганда киши айтты: "Эч шексиз Аллах уктабайт. Ал уктабайт дагы, уйкусу да келбейт." Ошондо аял: "Адамдар бизди көрбөсө да, Аллах бизди көрүп турат. Биздин ар амалыбызды көрүп турган Аллахтан коркконубуз жакшы." Ошентип киши аялдын жанынан узакташып, тооба кылып мекенине келет. Өлүмүнөн кийин аны кээ бирлери түшүндө көрүшөт. Аллах сага кандай мамиле кылды деп сурашты. Аллахтан коркуп, ошол күнөөнү таштаганым үчүн мени кечирди деп жооп берет. Дагы бир окуяда баяндалат: Исраил уулдары ичинде такыба жана балдары көп болгон бири бар эле. Бул киши балдары менен кыйынчылыкка туш болуп, ачкачылыкка дуушар болушат. Аялы балдарынын курсагын тойгузуу үчүн, бир нерсе сурап келүү үчүн сыртка чыгат. Аял бир соодагердин үйүнө барып, балдарынын курсагын тойгузуу үчүн бир нерселерди сурады. Киши: "Макул, берем, бирок сен да өзүңдү мага багыштайсың" деди. Аял бул сунушту кабыл кылбай үйүнө кайтып келди. Үйдө балдарынын ушул кыйкырыктарын укту. "Апаке, ачкалыктан өлүп баратабыз. Сураныч, бизге жей турган бир нерсе бер." Үйүнөн чыгып, кайра ошол бай кишиге барды. Балдарынын оор абалын айтып, жегенге бир нерсе сурады. Киши: "Каалоом аткарылабы?" деди. Аял айласыз: "Ооба" деп жооп берди. Аял менен жалгыз калганда аялдын дене мүчөлөрү чыгып кетчүдөй болуп титрегенин көрдү. Ошондо мунун себебин сурады. Аял: "Аллахтан коркконум үчүн" деди. Бул жоопту уккан киши: "Сен ушунчалык муктаж болуп туруп, Аллахтан коркуп жатсаң, мен сенден да катуу Аллахтан коркушум керек" деп арам, кара ниетинен баш тартты. Аялдын муктаждыктарын камсыз кылды. Аял да толтура неемат менен балдарына барды. Бардыгы аябай сүйүнүштү. Ошондо Аллах Муса алейхиссаламга: "Паланча уулу паланчанын бүтүндөй күнөөлөрүн кечиргенимди айт" деп кабар берди. Муса алейхиссалам ал кишиге барып: "Сен сөзсүз Аллах экөөңдүн ортоңордо сыр болгон бир жакшылык кылгансың" деди. Бай киши өзүнүн жана кедей аялдын ортосунда болгон окуяны айтып берди. Муса алейхиссалам болсо: "Аллах сенин бүтүндөй күнөөлөрүңдү кечирди" деп сүйүнчүлөдү.
Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын мындай дегени риваят кылынат. Аллах Таала айтат: "Мен кулумда эки коркунучту жана эки коопсуздукту чогуу кармабайм. Дүйнөдө менден коркконду акыретте коопсуздукта кылам. Дүйнөдө өзүн коопсуздукта сезгенди да акыретте коркунуч ичине таштайм." Аллах мынтип буйрат: "Адамдардан коркпогула, менден корккула. Силер алардан коркпогула, эгер мага ишенсеңер, менден корккула." Азирети Умар радыйаллаху анху Курандан бир аят укса, эсин жоготуп жерге жыгылат эле. Бир күнү колуна бир чөп алып: "Кана эми мен да ушул сыяктуу бир чөп болуп, аты эскерилбеген эле бир нерсе болсом. Кана эми апам мени төрөбөгөндө" деди. Азирети Умар радыйаллаху анху ушунчалык көп ыйлаган болчу, көздөрүнөн аккан жаштар жаагына эки кара из пайда кылды. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Эмчектен чыккан сүт кайрадан чыккан жерине кайтмайынча, Аллахтан коркуп ыйлаган адам да тозокко кирбейт." Ракаикул Ахбар деген китепте мындайча баяндалат: "Кыяматта бир адам алып келинет, күнөөлөрү оор келгендиктен тозокко ташталуусуна буйрук берилет. Ошондо бир тал кирпик келип мындай дейт: О Аллах, сенин пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ким Аллахтан коркуп ыйласа, Аллах ал көздү тозокко арам кылат деп айткан болчу. Мен да сенден коркуп ыйлайт элем. Ошондо Аллах аны кечирет. Бул дүйнөдө Аллахтан коркуп ыйлаган бир тал кирпиктин себебинен өзүн тозоктон куткарат." Андан соң Жабраил алейхиссалам мынтип үн салат: "Аллах Тааладан коркуп ыйлаган бир тал кирпиктин себебинен тозок отунан кутулду." Бидаятул Хидая китебинде мынтип келет: "Кыямат күнү тозок алып келинет, ушунчалык күркүрөйт, андан коркушуп бүтүндөй адамзат тизелеп жыгылышат." Бул абал ушул аятта баяндалат. Ал күнү бардык коом эңкейип, тизе бүгүп турганын көрөсүң. Ар бир коом амал китебине чакырылат да аларга мындай делет: "Бүгүн дүйнөдө кылган иштериңердин акылары берилет." Тозок алардын жанына келгенде анын ачуулануусун, аябай катуу кайнаганын, ызы чуусун угушат. Тозоктун үнү 500 жылдык аралыктан угулат. Ал күнү бүтүндөй адамдар, жада калса пайгамбарлар да "Нефси, нефси, мен эмне болом?" деп өзүнүн түйшүгү менен алек болот. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Уммати, уммати, үммөтүм, үммөтүм эмне болот?" деп үммөтү үчүн тынчсызданат. Ошондо тозоктон дагы да катуу күркүрөгөн үн чыгат. Мухаммадтын үммөтү бул отту аркага кайтаруу үчүн мындай дешет: "Эй от, намаз окугандар, туура жолдон адашпагандар, Аллахтан корккондор жана орозо кармагандар үчүн аркаңа кайт." Бирок оттун жалыны кайтпайт. Жабраил алейхиссалам мындай дейт: "Оттун жалыны Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү." Андан соң бир стакан суу алып келип, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга берип мындай дейт: "Эй Аллахтын элчиси, муну ал да оттун үстүнө төк." Пайгамбарыбыз сууну оттун үстүнө төгөр замат от өчөт. Ошондо Аллахтын элчиси "Бул кандай суу?" деп сурайт. Жабраил алейхиссалам мынтип жооп берет: "Бул сенин үммөтүңүн ичиндеги күнөөкөрлөрдүн Аллахтан коркуп ыйлаган көз жаштары. Муну оттун үстүнө төгүп,
отту өчүрүүң үчүн сага берүүгө буйрук алдым. Пайгамбарыбыз минтип дуа кылат эле: Аллахым, өлүшүмдөн мурун мага сенден коркуп ыйлай турган эки көз бер. Дагы бир риваятта пайгамбарыбыз айтат: Аллахтан коркуп көздөрүнөн чымындын башындай болгон көз жаш чыгып жаагына түшкөн бир момун кулга эч качан тозок оту тийбейт. Башка бир риваятта Мухаммад бин Аль-Мунзир радиаллаху анху ыйлаган кезде көз жаштарын жүзүнө жана сакалына сүртүп мындай дейт эле: мен уктум, көз жаш тийген жерди тозок оту күйгүзбөйт деп. Момун мусулманга Аллахтын азабынан коркуп, нефсисинин каалоолорунан узак туруу жарашат. Аллах Таала мынтип буйрат: ким азгырылып, нефсисинин каалоолорун ээрчисе жана дүйнө жашоосун акыреттен артык көрсө, эч шексиз анын бара турган жери бир гана тозок. Жана ким Аллахтын өкүмүнөн коркуп, нефсисин арам нерселерден тыйса, акыйкатта анын бара турган жери бейиш. Эгер ким Аллахтын азабынан кутулуп, анын рахматына жана убада кылган соопторго жетүүнү кааласа, дүйнөдөгү машакаттарга сабыр кылсын, ибадаттарын улантсын жана арамдардан узак турсун. Захрур Рияд китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир кабар бергени риваят кылынат: бейиш ээлери